өзгөлөрдү оңдоодон мурда өзүмдү өзүм оңдоп алайын деген ниетте жүргөндүгүбүз бул чоң бакыт, чоң бир ийгилик. Кайсы бир аалым айткандай, атаңыр өзүмдүн кемчиликтеримди мурун байкаганымда ар кимдин кемчилигин караганга убактым деле болмок эмес экен деп. Ошондуктан ар бир жеп атканыбыз, ичип атканыбыз, басып атканыбыз, керек болсо ойлонуп аткан оюбуз бүт шариатка дал келип атабы, келген жокпу? Алла Таала ушуга ыраазы болобу же болбойбу? Жок дегенде ушу деңгээлде жүрүп калсак, олиялыктын дагы, такыбалыктын дагы жеткен чеги ушул экен өзү негизи. Анткени жүрөгүңүздө дайым ушул нерсе отурат. Бир нерсени жээрде бул өзүмдүн маңдай пешене терим менен таап жеп аткан, маңдай терим менен таап аткан тамагымбы же бирөөнүн акысын жеп атамбы деп өзүңүздү өзүңүз контролдоп, кайсы жака кадам басып атсаңыз, мен шарият тыюу салган жака эмес, шарият уруксат берген тарапка баратам деп, ошолордун баардыгын баратамбы, барган жокмун дегендей өзүңүздү өзүңүз көзөмөлдөп калсаңыз, Кудайдын берген туу чокусу ушул экен. Ошондуктан бизге акыл керек экен. Акылыбыз ачуубузду басып турган акыл керек экен. Ачуубуздун астында, дүйнө парастыгыбыздын астында калып калбаш керек.